Арстан алай асынган абалда табылды. Жаза аткаруу кызматынан окуянын чоо жайы. Арстан алай асынган абалда табылган. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынан билдиришти. 5-январда саат 05:15 чамасында айыпталуучу Абдулдаев Арстанбек Бешналиевичтин жансыз денеси номер 31 атайын медициналык түзөтүү мекемесинин ашкана бөлүмүндө асынып турган жеринен табылган деп айтылат маалыматта. Ал 15 декабрда УКМКнын Чүй облусундагы бөлүмү тарабынан кылмыш жаза кодексинин 330 боюнча кармалган. Октябрь райондук сот 15 январга чейин СИЗО 1-де камакта калтырган. 28 декабрда психиатрдын сунушу менен айыпталуучу Абдулдаев номер 31 түзөтүү мекемесине которулган. Ага алдын ала психикалык инсандыктын бузулушу, галлюцинациялар деген диагноз коюлган. Айыпталуучу Абдулдаев 29 декабрда келгенден кийин дарыгерлерге жүрөктүн мал менен оорушу, баш ооруп, чыңылдап, ашказандын оорушу, тамактан кийин тез чарчоо сыяктуу даттануулар менен кайрылган. Инсандын аныкталбаган психотикалык бузулушу, жүрөктүн оорусу, гипертония жана клиникалык диагнозду тактоо үчүн кардиологдун, гастроэнтерологдордун консультациясын жана психиатрлардын комиссиялык текшерүүсүнөн өтүү зарылчылыгы жөнүндө чечим кабыл алынган деп айтылат маалыматта. Жаза аткаруу кызматы анын 5 январда ашканага киргенин, кийин асынган абалда табылганын билдирди. Алдын ала кароо учурунда денесинен тактар аныкталган эмес, соттук медициналык экспертиза дайындалган дешти. Маалымат булагы Сереп Медиа. Бишкекте каракчылыкка шектүүлөр кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан каракчылыкка шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу бүгүн 5 январда аталган мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай 3 декабрда Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына СА Тожаран белгисиз адамдарга карата чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда ошол эле күнү саат 19:05 чамасында Абдрахманов көчөсүндөгү кызматтык жайга кирип, белгисиз маркадагы тапанча менен коркутуп, кассадагы 425.390 сом акча уурдап кетишкен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордо. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 207-беренесине каракчылыкка ылайык кылмыш иши козголду. Ыкчам иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүүлөр кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Алар 1996 жылы туулган НК уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары каттоодо турганы аныкталып, 2001 жылы туулган КА жана 1992 жылы туулган ЖБ жарандары аныкталган. Алар буга чейин ушул сыяктуу кылмыштарды жасагандыгы үчүн бир нече жолу соттолушкан деп айтылат маалыматта. Ага ылайык шектүүлөр кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 96-беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда кылмыш иликтөө иштери уланууда. Түп райондо баңгизат өндүрүү боюнча лаборатория жок кылынды. Ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына буга чейин Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын тургундарынын турган баңги топторуна карата ыкчам маалымат келип түшкөн. Шектүү жарандар узак убакыт бою Бишкек шаарына гашиш жана марихуана баңги каражаттарынын ири партияларын жеткирүү менен алектенген. Бул факты боюнча 2023 жылдын ноябрында Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренесинде каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. 2024 жылы 3 январында кылмыш ишинин алкагында шектүүлөрдү кармоо чарасы жүргүзүлүп, Ысык Көл облусунун Түп шаарында ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматкерлери 1978 жылы туулган БАны жана 2000 жылы туулган ЛНВ жүргөн унаасын токтотушкан. Алдын ала маалыматтар боюнча экөө тең мурда соттолгон.